Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек. Бир жерге кезекке туруу мен үчүн оңтойсуз жана чоң стресс. Алдыдагы адамдан аралык сактап, кичине арткараак турайын десең, кимдир бирөө кыпчылып, ортодогу аралыкка кире калат. Өтө жакын туруу дагы болбойт. Кыскасы, кыйын. Көрсө кыргыздар илгертеден эле кишиге жакын болот экенбиз. Буга биз кезекке тургандардан, коомдук транспорттарда же банкоматка пенсия алуу үчүн турганда күбө болуп келебиз. Банкоматтан акча чечип жатып, артыңдагы адамды кичине алысыраак турасызбы деп сурансаң, мен сенин пин-кодуңду карап атамбы деген таарыныш жообун угасың. Бул жерде кеп пин-код кароодо эмес, бет кап тагынуу, антисептик чачуудан да маанилүү пандемиянын негизги талаптарынын бири болгон 1,5–2 метр аралыкты сактоо тууралуу болууда. Кээде туруп кыргыз үчүн бет кап тагын деп айтыш жеңил. Бирок социалдык аралыкты сактатуу, бул бир топ кыйындай сезилет. Социалдык аралык дегенибиз 1,5–2 метр аралык же сунулган колдор тийбей тургандагы мерчем гана эмес. Бул көзмө-көз сүйлөшүүнүн чектелиши, достор менен жолугушпоо, конокко барбоо, үйдө иштөө, базарга жана албетте той аштарга барбоо болуп саналат. Биздин айрым адаттар салт болуп каныбызга сиңип калган. Кол алышуу, кучакташуу, өп учурашуу. Кимдир бирөөнүн жакшылыгына же жамандыгына барып калсак, кучактап өп куттуктамай же кайрат айтмай. Бирок муну менен биз үй ээлерине дем бербестен, тескерисинче аларды коркунучка, тобокелдикке түртүп жатканыбызды капарга албайбыз. Коронавирус аба аркылуу жугат. Оорунун мындай ыкма менен таралышын көп эле угуп келебиз. Мисалы, сасык тумоо же суук тийген учурда. Бирок коронавирустун жайылуу ылдамдыгы өтө жогору. Эстеп көрсөңүз, кээде үйдө кимдир бирөө сасык тумоо менен ооруп калса, башкаларына оору жукпашы да мүмкүн. Бирок COVID-19 алда канча коркунучтуу жана бат таралат. Эгерде үйдө вирус жуккан бир адам болсо, эгерде ал бейтап обочолонбосо, гигиеналык же сактык чараларды сактабаса, анда үй бүлөнүн калган мүчөлөрү бир нече күндүн ичинде ооруп калышы толук мүмкүн. Ошондуктан социалдык аралыкты сактоо маанилүү. Бул принципти өзүбүзгө адат кылып, ал тургай салт катары кабыл алуубуз керек. Адатта бирөөнүн жакшылык жамандыгына барганда кандай болот? Тажыябы же той болобу, бардык мейман жүздөгөн адамдар үй ээлерин кезектешип, кучактап, бетинен өбүшөт. Ооба, дал ушундай жол менен биз кубанычына же кайгысына ортоктош болобуз. Бирок элестетип көрсөңүз, эгерде келгендердин бирөө эле ооруп жатса, анда жүздөгөн адамдар ооруну тез эле жуктуруп алышы мүмкүн. Анан барып миңдеген адамга оору жайылат. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылба деген накыл сөз бар. Бул адатыбыздын айынан жакынын жоготуп өксүп отурган үй бүлөнү дагы бир жамандыкка кептешибиз мүмкүн. Ал эми той бергендер конокторго кубаныч эмес, кайгы жаратаары турган иш. Мындан улам, бул кырдаалда кандай кылуу керек деген суроо жаралат. Биз көнүмүшкө айланган салтка жаңы маданият, жаңы көз караш киргизүүнүн демилгечилери болушубуз керек. Жөнөкөйдөн баштайлы. Келгиле, жок дегенде пандемия маалында телефон аркылуу куттуктоо же көңүл айтууну кадыресе көрүнүш катары кабыл алып, кой, уят деген нерсени артка таштайлы. Сизге тилектештигин билдирип, телефон чалган адамга туура түшүнүү менен кабыл алып, аны обу жок деп жаман көрүүнү токтотолу. Эгер сиз Кудай сактасын, жакындарыңызды жоготкон болсоңуз, анда досторго, куда сөөккө келип убара болбо деп айтыңыз. Видео чалуу же телефон аркылуу кайрат айтып,
аралыктан дуа кылганы жетиштүү экенин эскертиңиз. Себеби бул тобокелчиликтердин аягы эмне менен бүтөөрүн жакшы билесиз. Келгилечи, уят деген нерсени убактылуу жыйыштырып туралы. Деги эле уят деген түшүнүк тууралуу ой жүгүртүп көрөлүчү. Биз балким башка нерселерден уялышыбыз керек. Мисалга, маршруткага түштүңүз. Бизде маршруттук таксилерде социалдык аралыкты сактоо дээрлик мүмкүн эмес. Бирок айла жок, түшөсүң, туурабы? Андай болсо, бет кап, кол кап, ал тургай көз айнек тагыныңыз. Кичи автобустун айдоочусу өзү бет кап тагынбай, адамдарды жык жыйма салып жатса, уялбастан эле айтып, жол көрсөтүңүз. Туура багыт берүүдөн эч качан тартынбаш керек. Ата-бабалар айтмакчы, ачык сөздүн айыбы жок. Акыры айтайын дегеним, социалдык аралыкты сактоо салтыбыздан жана маданиятыбыздан баш тартуу дегенди билдирбейт. Тескерисинче, биз ата-бабаларыбыздын үрп-адаттарына кайрылсак болот. Мисалга, бабаларыбыз кол алышып учурашкан эмес. Алар колун көкүрөгүнө коюп, тек гана арыбаңыздар деп амандык сурашкан. Мен Урмат Борченов, сиз көрүп жаткан туруштук берүүсү арыбаңыздар жана оорубаңыздар. Туруштук долбоору уланууда. Бүгүн бизде байланышта Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова бар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Айнура Бектурганова, айтсаңыз, азыр коомдук жайларда, дүкөндөрдө 1,5-2 метр аралыкты сактагыла деген жазууларды көп көрөбүз. Негизи эле социалдык аралык деген түшүнүк кандайча пайда болгон? Эми ооба ковид илдети башталгандан баштап биздин кыргыз элибиз үчүн буга чейинки айтылып билинип эле жүргөн негизги сунуштар пайда болду деп кээ бир биздин жарандарыбыз айтып келет. Бирок бул социалдык аралык масканы тагынуу, обочулонуу болбосо башкача айтканда колду жууп тазалоо, эгерде колду жууп тазалоого шарт жок болсо, колду дезинфекция кылуучу антисептиктерди колдонуу деген бул терминдер бул пандемия шартында гана эмес, эпидемия шарттарында дагы бул сунуштар колдонулуп, эпидемияга каршы иш-чаралар колдонулуп эле келатат. Бирок тилекке каршы чынында эле ковид илдети болгон чакта биздин элибиз шаар жеринде болобу, айыл жеринде болобу, бул биздин сунуштарга көп учурларда көңүл бөлбөй келчү. Анткени мына мисалы курч респиратордук вирустук илдеттери күз мезгили келгенден баштап, грипп илдети болсо мынакей күз-кыш мезгилдеринде эпидемия болуп, ага чейин жай мезгилдеринде иче карын илдеттери дагы эпидемиялар болот. Мына ушул учурларда дагы атайын эпидемияга каршы иш-чараларды колдонуп келебиз. Алардын ичинде дагы мынакей ушул социалдык дистанцияны сактоо деп, бул дагы ушул иш-чара мурдатан колдонуп келген эпидемиологияга таандык иш-чаралардын бири болуп эсептелинет. Социалдык аралык бул бири-биринен белгилүү мерчемде эле болуу эле эмес да. Мисалы үчүн ал социалдык аралык биздин адаттарга кандай таасир бериши керек? Мисалы үчүн эс алууларда, достук мамилелерде, каада салт мамилелеринде кандай таасир болуш керек? Ооба, бул абдан жакшы туура суроо. Социалдык аралык деп ушул сиз айтып кеткен бардык учурларда колдонулуучу шарт болуп эсептелинет. Ошол социалдык аралык, мисалы үчүн, азыр мисал катары белгилеп кет. Акыркы мына 1 ай мурун кинотеатрлардын, театрлардын иштери жандандырылган. Булардын иштөөсү үчүн атайын алгоритмдер иштелип чыккандагы, мисалы ошол кинотеатрларга кино тасмаларын көрүүгө келген жарандардын арасында ушул социалдык аралыкты сактап, социалдык аралыкты камсыз кылуу үчүн бул кинотеатрлардын, театрлардын администрацияларына атайын сунуштар берилген. Мисалы, буларды кино көрүүчү келген жарандарды шахматтык түрдө отургузуу. Бул дагы ошол орну жаран чүчкүргөндө, жөтөлгөндө ошол вирустардын бири-бирине
жугушуна бир бөгөт коет. Андан сырткары, мисал үчүн мектептер боюнча Бишкек шаарында көп суроолор толуп атат, эмне үчүн мектептер иштебей атат деп. Мисал үчүн Бишкек шаарында көп мектептердин ичинде, көп мамлекеттик мектептерде 40-тан ашык биздин окуучулар окуйт. Ошондуктан Бишкек шаарынын мэриясы, Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, Бишкек шаарынын эпидемияга, эпизоотияга каршы атайын комиссиясы мектептерди ачпай келет. Анткени ошол учурда эгер бир класстын ичинде 40 бала отурса, аларды ортолорунда социалдык аралыкты сактап отургузууга мүмкүнчүлүк түзүлбөйт деп, ошондуктан мына бүгүнкү күндө Бишкек шаары мисал үчүн мектептердин окуусун жандандыра элек. Бул дагы социалдык аралыктын дагы бир түрү деп эсептесек. Ооба, туура сиз айтып кеттиңиз, той аштарды, ошол ресторандарды, кафелерди. Булардын ичинде дагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлору, саламаттык сактоо министрлиги, жергиликтүү бийлик ошол алгоритмде биз дагы сунуштарды берип келебиз. Ошол кафелердин, ресторандардын жетекчилерине, ошолордун администрацияларына социалдык аралыкты сактоо менен биз ошол той аштарга келген жарандардын санын чектеп, орунун андан бири-бирине жугушуна бир бөгөт коебуз. Албетте биз айтып атабыз, кафелер, ресторандар иштесин, ишкерлер да акча табыш керек. Бирок ошол эле учурда алар ортосунда бир столго ортолорун сактап, 5-тен 6-дан жаран отургузуп, алардын ортолорун 1 метрден кылып, андан кийинки стөлгө дагы социалдык аралыкты сактоо менен 3-төн 4-төн жаран отургузуп өткөрсө, буга биз уруксат берип атабыз. Бирок тилекке каршы биз көрүп атабыз, ошо социалдык аралык сакталбай, 100дөн ашык, 200дөн, 150дөн жарандарды чогултуп, бир столго 12ден адамды отургузуп, той аштар өтүп атат дагы. Негизинен окумуштуулардын изилдөөлөрүндө белгилеп кетишет, жабык бөлмөнүн ичинде абдан көп адам чогулганда вирустардын саны көп болуп, аларда ошол жерден жугузуп алган адам бат ооруну жугузуп, анан ооруп калышынын орусча айтканда вероятности көбүрөөк болуп атат. Айыл жерлеринде биздин калкыбыз, элибиз баягы каада салты сактап үйдөн бат алалы деп үйлөрүндө көбүнчө элди чогултуп бат алып тамак берет. Мына ошол жерлерде деле айта кетүүчү нерсе, социалдык ошол дистанцияны, социалдык обочолоону сактоону эске алыш керек. Үйдө дагы баягы мурда мен кичирээк эсимде бар, үйдө конокторду бөлүп чакырчу да. Эми анда баягы ата-ана эбибиздин убактысы жок, жумушта болуп, анан үйгө келип тамак жасап, анын баарын салаттарды жасап, чакыргычакта бөлүп чакырчу болуш керек. Бүгүнкү күндө дагы албетте калкты, элди чакырып, туугандар чакырып бат алыш керек. Бирок ошол сунуш элдерди дагы бөлүп, мисалы үчүн улуу муундагыларды өзүнчө чакырып, жашыраак муундагыларды өзүнчө чакырып, ошол тойлорду жаңы жылдык майрамдык иш-чараларды ошондой өткөзсөк, бул дагы ошол оорунун андан ары тарашына, бул дагы ошол социалдык дистанцияны, обочолоону сактоонун бирден бир түрү. Чет өлкөлөрдө социалдык аралыкты сактоо боюнча кандай чаралар коюлат, жасалып атат? Элдер өздөрү эле билип, өздөрү эле сактап атышабы, же болбосо атайын административдик жазалар же айыппулдар барбы? Мисалга айтып кетсек, ошол эле мынакей бир октябрь айларынын аягында Турция өлкөсүнө, Кыргыз Республикасынан дагы саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү барып келдик. Ошол жерде дагы түрк тилдүү өлкөлөрдүн саламаттык сактоо системасынын чогулушу болду, ковид илдети менен күрөшүүдөгү опыт алмашуу. Аларда дагы ошол маскаларды тагынуу талабы бар экен, бирок бир өзгөчөлүгү ал жерде масканы тагынбаса 3000 лира административдик штрафы бар экен. Жарандар үчүн дагы. Эми албетте бизге дагы ошол шарт коюшту, сиздерге дагы
штраф, административдик штраф салынбаш үчүн сиздер дагы ошол маскаңыздарды унутуп калып тагынбай койбоңуздар деп. Мынакей өзүңүздөр кечээ бүгүн байкап атасыңар, мынакей Великобритания өлкөсүндө, Европа өлкөлөрүндө дагы мынакей карантин, алар өзүнүн карантиндик иш-чараларын киргизип, өздөрүнүн атайын эпидемия карата ушундай иш-чараларды, анткени оорулардын саны ал өлкөлөрдө өткөн жумадан баштап көбөйгөндүгүнө байланыштуу, өлүм учурларынын көбөйгөнүнө байланыштуу эпидемияга каршы атайын карантиндик иш-чараларды киргизип башташты кайра. Социалдык аралык деген соң биз жакындарыбыз менен мамилелерди, жолугушууларды кыскартуу керек болот. Негизи эле кыргыздын каада салтын эске алганда социалдык аралыкты сактоо мүмкүнбү? Эми албетте кыргыздын салты жакшы салттар, кыргыздын салтын сакташыбыз керек, өркүндөтүш керек. Кыргыздын жакшынакай салттары бар. Бирок бир белгилей кетүүчү нерсе, ар бир өлкөнүн өзүнүн элине таандык салттары бар. Анан бул эмне үчүн дүйнө жүзү пандемия деп элин сактап калууга бардык иш-аракетин жумшап атат. Бардыгы ар бир элдин өзүнө таандык салты бар. Бирок ошого карабастан андан ары салттарды улап, андан ары элин сактап калыш үчүн менин оюм боюнча ар бир эл ушул сунушталган иш-чарага көңүл бурушубуз керек. Эгерде негизи мен ойлойм бул ар бир адам өзүнүн ден соолугуна, өзүнүн үй бүлөсүнүн коопсуздугуна, ден соолугунун коопсуздугуна, негизги эле үй бүлөсүндөгү бала чакасына, жакындарына, жакын көргөн адамдарына ден соолук кааласак, анда өзүбүздүн жоопкерчилигибизди көтөрүп, андан ары ошол үй бүлөдөгү тойлорду өткөзүү үчүн, андан ары ошондой элди чогултуп батаны алыш үчүн, бешик тойлорду өткөрүш үчүн биз бүгүнкү күндө ушул пандемиядан сактанып калыш үчүн колубуздан келген салымыбыз ошол социалдык аралыкты сактап, маска тагынып, колду жууп тазалап, калктын көп чогулган жерлерине бир жыл мынакей барбай, бир колдон келишинче өлкөсүнүн өнүгүшүнө бул дагы бир адамдын салымын кошкондугу деп ойлойм да. Коронавирус жайында шаарларда болсо азыр айыл жергесине жеткенине көп болудабыз. Көбүнчө коопсуздук эрежелери, коомдук транспорттарда кандай жүрүш керек, кафелерде, кинотеатрларда өзүңдү кандай алып жүрүш керек, ушулар тууралуу. Ал эми айыл жергесиндеги жашоочулар кандай сактык чараларын колдонуш керек? Бул жерде айырмаланбайт. Айыл жериби, шаар жериби, оорудан сактануу жолдору. Бул жерде бардык жарандар үчүн эле бирдей. Албетте баягы өзгөчөлүгү шаар жеринде калктын санынын көптүгү болот, айыл жеринде болсо калктын санынын азырактыгы. Андан сырткары эми айыл жеринде албетте баягы чынын айтканда ошол антисептикти сатып алып, антисептикти дайыма колдонуп алып жүрүүгө кээде баягы айыл жериндеги элдер көбүнчөсү кээде балким көңүл бурбайт, кээде балким чын эле аптекалардын алыстыгы. Анан айыл жеринде сиз туура белгилеп кеттиңиз, айыл жерине барып келүү, бул жерде ошол транспортто болобу, коомдук транспорт менен бизде эми көбүнчө жана маршрутный таксилер жүрөт да, ошолордун ичтеринде ооба байкап атабыз. Мисалы үчүн Чүй областына барып келеби, Ысык Көл областына барып келеби, калкыбыз маскаларды колдонбой калды. Бул жерде баягы чын белгилеп кетиш керек, толтурбай маршрутканын ичин дистанцияны сактап алып келүү айыл жерлеринен дагы водительдер үчүн, ошол бус маршруттук таксилерди камтыган ассоциациялар үчүн дагы бул дагы баягы акча табыш керек да, буларды үй бүлөнү багыш керек. Булар ошол социалдык дистанцияны сактатып, ортолорунда дистанцияны сактап отургузуу маселелерине көп көңүл бурбай келишет да. Учурдан пайдаланып, ошол биздин маршруттук бригадалардын ассоциациялардын жетекчилигине ушул нерсеге көңүл буруп,
ушул нерсеге булар дагы анткени ковид илдети менен күрөшүүдө жалгыз эле саламаттык сактоо министрлигинин республикалык ковид илдети менен күрөшүүгө багытталган штабтын күчү жалгыз жетпейт деп бул маселеге дагы ошол биздин маршруттук таксилердин водительдердин да көңүлүн бөлүп кетсек, көңүлүн кайра ошого буруп кетсек, бул дагы жакшы туура мамиле болмок да алар жактан. Пандемия башталгандан бери коопсуздук чараларын сакташ керек, алардын арасында социалдык аралыкты сакташ керек деп эле келатабыз, бирок эл көнүп көнбөй жатат. Мындай кырдаалда бардыгы көнгүдөй болуш үчүн адис катары эмне сунуштайт элеңиз? Эгер айылга туугандарыңарга баратсаңар, мына жаңы жылда азыр көбүнчөсү айылдарга барышат, туугандарына айлыктар келет, шаарга жаңы жыл тозобуз деп. Андан сырткары колдон келишинче мына мен эми негизи айтып кетет элем, албетте биздин каада салттарыбызды унутпашыбыз керек, бирибизге барганды, колдогонду унутпашыбыз керек, бирок ушул ковид илдетин арылып, азайып жок болгу чакта той аштарды өткөзүүдөн оолак болсок, өткөрбөй эле койсок, өткөрсөк дагы ошол 50-100 кишини чогултуп социалдык аралыкты сактаганга, ар бир имараттын площадын эске алуу менен уюштурганга аракет кылсак, уюштурсак, андан сырткары мына жаңы жылдык атайын жаңы жылды тоозуу, майрамдык иш-чараларды калкты массалык түрдө чогултпастан өзүбүздүн үйүбүздө жаңы жылды тоссок, бул дагы бир жакшы каада салт болуш керек. Бул да кыргыздын каада салты, жакшынакай жаңы жылдык дасторкондо чогулуп үйдө жүргүзсөк, андан сырткары ушул социалдык дистанцияны сактоо деп бүгүн сиздердин ошо берүүдөн сүйлөштүк. Чынын айтканда бул социалдык дистанцияны сактоо деп бир өзгөчө ушундай форматтагы сүйлөшүү боло элекин, бул абдан жакшы тема болду. Мынакей жумушка келатып кучакташуу, мындан дагы алыс болсоңуздар деп суранат элем. Мындай бир ушундай бизде дагы элдин арасында өзгөчө кыздардын, эркек балдардын арасында бир ушундай мода десемби, ушундай бар эле. Бири-бирибиз менен кол кармашып учурашуу, кол кармашып басуу, өбүшүп учурашуу, мына ушулардын бардыгынан алыс болуп, ушуларды ковид илдетин жеңгичекте колдонбоого мен чакырып кетет элем. Чоң рахмат маегиңизге, Айнура Бектургановна. Бар болуңуз, оору сыркоодон алыс болуңуз. Рахмат, сиздер да оорубаңыздар. Бизге байланышка чыгып, суроолорубузга жооп узаткан Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова болду. Достор, али сыры толук ачыла элек коронавирус илдети тууралуу эл арасында көптөгөн фейктер жана жалган маалыматтар таралып жүрөт. Алардын бири, эгер коронавирустан айыксаң, анда социалдык аралыкты сактоонун кереги жок дешет. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жакын? Эсиңизде болсун, ооруга чалдыккан бардык адамдарда эле иммунитет иштелип чыкпайт. Андыктан иммунитеттин пайда болгонун аныктоо үчүн лабораторияга антиденече үчүн тест тапшыруу керек. Иммунитет өмүр бою сакталбайт. Вакыттын өтүшү менен антиденече жоголуп, кайрадан ооруп калуу коркунучу бар. Иммунитети бар адамдагы вирус жайылтуучу болушу мүмкүн. Андыктан өзүңүз оорубаганыңыз менен жакындарыңызга жуктуруп алуу тобокелдиги жогору. COVID-19 тууралуу ошондой эле оорунун коркунучтары тууралуу али көп нерсе белгисиз. Ошондуктан пандемия жеңилгенге чейин социалдык аралыкты сактоону улантуу керек. Бул туруштук долбоору болду. Аралыкты сактап, оорудан алыс болуңуз.